Мен турган жер барыңыздар билген Башбулак айылы. Мады тарапта жайгашкан айылдардын бири. Башбулакка киргениңиздерде достор. Мына фура тосуп калды. Партнер нефть деген заправка бар. Андан өтүп дальше кетсеңиздер Каратай айылы. Ал жака Каратайга өтпөй эле мына Алтыбай ажы асфальт көчөсүнө кирсеңиздер, түз жүрсөңүздөр садик менен мечит бар. Андан өтсөңүздөр эле сатылуучу үйдү сиздер көрө аласыздар. Байкаңыздар, көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Так. Пескоблок забор менен тосулган. Ар жагы болсо зым менен тосулган. Ну, төрт тарап ограждение болгон. Үйдүн жери 8 соток. Кызыл китеп бар. Узун турасы 20га 40. 8 соток болгондо билесиздер. Анан бул жакта ошо мектеп менен садиккече, садик менен мечитке чейин асфальт жолдорчу. Бул жака бир аз шагыл көчө менен жүрүп келе бересиздер. Ушундай негизи көчөнүн эле. Дальше ал жака кетпей, мына оң жакта карасаңыздар ушул үй сатылат. Квартирага дагы обмен бар, жакшылап эске алыңыздар. Көрүңүздөрбү? Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Башбулак деп аталбайт. Арабтар таза сууну чыгарып берген. Резеткага сайып койсоңуздар эле, булактын суусу жердин астынан тунук жакшы напордо ушундай чыгып турат. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Эми үйдүн ичине бул жак менен кирип барайлы. Так, достор, воротаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 8 соток. Зым менен тосулган, жарымы пескоблок забор. Ушул жерден киребиз. Машинаңыздар менен мында кирип туруп, төрт тарапка токтотуп койсоңуздар деле болот албетте эле. Мына жакта болсо мансард тибиндеги үй. Азыр көргөзөм. Бул жагы ажаткана, нар жагы септик. Көчөттөрдүн бардык түрлөрү бар. Мына көрүп атасыздарбы? Уже кадимкидей алмалар чоңоюп, мөө берип калган кези, досторум. Жүрүңүздөр, жогору тарапка карап баса берели. Коммуникация боюнча айттым. Квартирага дагы алмашат экен. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Эйсин номери экранда жазылуу, өзү менен дагы кенен сүйлөшсөңүздөр болот. Мына мен жана айткан үй. Ылдый тарабы 4 комната, 96 квадрат метр, өйдө тарабы мансард. Ал жагы пока что мындай сплошной, кийин тосуп, комната кылып жасап бүтүрүп аласыздар, Кудай буйрса. Жакшы. Бул жагы навес. Бул жагы дагы навес. Машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Анан суроо. Жер үйдү кышында кантип жылытам дей турган болсоңуздар, сырт тарапта топкасы бар. Паровой батарейкалар ар бир комнатага коюлган. Домдогудай санузелдер жасалган. Кыскасы даяр үй. Жүрүңүздөр. Биринчи үйдүн ичин көргөзүп берейин. Азыр үйгө 2 вход болуп калат. Бул жагы главный вход. Мына жагы болсо кухня тараптан. И ушул жерден дагы мына коро тараптагы сонун болуп көрүнүп турмакчы албетте эле. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп бактары көрүнүп турат экен. Жери кенен да 8 соток элестетсеңиздер, мына паровой батарейкалар, лестница сразу экинчи этажга мансард тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Так, мына эшик. Кирсеңиздер бул жери холл болуп калат. Буюм тайымдардын көпчүлүгү эле калат. Эми ал жагын ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Мен оң тараптан баштайын. Бул жагы эми как спальня катары кетет. Түшүнүктүү эле. Так. Бул жака өтө турган болсок, барыңыздар билген дагы бир комната. Конок бөлмө деп койсом болот. Кондиционерди, печкаларды установка кылып койгон. И бул жака өтүп келсек, бул детский комната. Жакшы. Бул жака өтүп келсек, барыңыздар билген кухня, гарнитуруна бүт бардыгы калат деп азыр эси мага маалымат берди. Кухнясы чоң экен. Кеңири тамак кылып отурасыздар. Мына плиталар бул жакта, раковина бул жакта. Сууну ачып туруп көргөзүп коеюн. Көрүңүздөрбү? Бул жака өтүп келсек, жана айттым го, домдогудай условия жасалган депчи. Бүт бардык Аристон, мындай душевая кабина бардыгы бар экен. Жакшы. Бул жак болсо ошо кухнянын
отдельно эшиги, ушул жактан чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы уже түшүнүктүү эле, бак, көчөттөрдүн бардык түрлөрү бар, чоңоюп, уже килтейип, мөмө берип калган кези. Жашоого даяр үй. Келесиздер, жашайсыздар. Өйдө тарабын айттым жана мансард депчи. Эми ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр, кошумча курулуштарга дагы өтөйлү. Бул жак кудук 6 тонналык. Мына жак навес, очок, тандыр, бүт бардыгын секин кылып аласыздар. Бул жак навес, бул жакта эле машинаңыздарды коюп коесуздар. И мына керектүүсү бул жакта. Топка ушул жакта, достор. Үй жылытып, тамак кылып, отдельно. Үйдүн ичи таза болуп тура берет да. Камералар дагы бар. Сүйлөшсөңүздөр калтырып кетет. Да, эмне маалымат берейин? Болду, көчөттөрдүн баардык түрлөрү бар. Андан сырткары дыйканчылык менен дагы алектенет экен, кошумча бир нерселерди эгип, эми баасын айтайлы. Баасын айтайлы, достор. Жерди кандай айтып коерейинби, бир аз чоң экенин? Жер 8 соток экен. Баасына келе турган болсок, $105,000 бааланды үйчө. Анан түшүрүп берет. Содулашуу жолдору бар. Эйсин номерин экранга жаздым, өзү менен сүйлөшүп аракетти кылыңыздар. Лайктан басып, шаарга жакын Башбулактан үй издеп жүргөн дос, тааныш, тууган уруктарга жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрсүн.